Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшара Дулатова жашаган үйгө мемориалдык такта орнотулду. Ага анын жакындары жана кесиптештери катышты. Иш чарага келген коноктор алгач аларча тарыхый мемориалдык көрүстөнүндө эл артистинин эстелигине гүл коюшту. Театр артисти, профессор, педагог Гүлшара Дулатова жөнүндө сөз болгондо, ай чырайлуу сахна жылдызы, сырткы өң келбетине жоорулушкан таланты көз алдыбызга тартылат. Анын кесипкөйлүгү, кылган эмгектери, адамдык асыл сапаттары элибиздин жүрөгүндө сакталып келет. Гүлшара Дулатова апабыз кыргыз маданиятына, искусствосуна абдан чоң эмгек жасаган инсан катары, баалап чоң актриса катары, педагог катары, профессор катары биз баалап ушул тактаны койдук. Гүлшара апабыз 55 жылдан ашык Кыргыз драма театрда иштеп, көптөгөн ролдорду ишке ашырып, жүзүгө ашырып, мынакей айтып кеттик, Саманчынын жолунда Толгонайдын ролу, ошол эле мезгилде Келиндер козголуңда Фарманбүйүнүн ролу, Манастын улуу Семетейде Чирдин ролу жана башка абдан чоң деген баягы кайгылуу ролдордун эң жогорку деңгээлде чеберчилик менен аткарган актриса катары бизге белгилүү. Ошол эле мезгилде сахна кеби деген китеп чыгаруу менен сахнада сүйлөө чеберчилигин үйрөтүп кеткен педагог катары, ошонун форматтарын иштеп чыгып, ошол чеберчиликти ар кандай биздин жогорку окуу жайларда жана Кыргыз драма театрынын алдындагы окуу жайда көптөгөн актриса, актерлорду тарбиялаган эже катары мынакей биз өзүнүн ошол эмгегин баалап бүгүнкү тактаны коюп атабыз. Кесипкөйлүгү менен, адамдык бийик сапаты, чеберчилиги, жумшак мүнөзү менен айырмаланган Гүлшара Дулатова 1930 жылы Чүй облусунун Токмок шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал 1953 жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында өмүрүнүн аягына чейин эмгектенген. Бул апа дайыма биздин энелерди ойлочу. Ошол эле спектакльде Ай тутулган түндө Мустай Каримовдун балдарын ойлоп калдык. Деги эле башка спектакльдерде дагы бул апанын өзгөчөлүгү энелерди мыкты ойночу. Ошол эле Толгонайды, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолунда. Шилип бул апа бойдон калды окшойт биздин эсибизде. Гүлшара Дулатованын олуттуу чыгармачылык ийгилиги Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет повестинин негизинде коюлган спектакльдеги Сейденин образынан башталат. Ал Кыргыздын улуттук сахнасындагы эң көрүнүктүү трагедиялык актриса катары бааланган. Айрыкча башкыр драматургу Мустай Каримдин Ай тутулган түндө трагедиясында жараткан Танга Бийкенин образы Кыргыздын улуттук театрынын трагедиялык өнөрүнүн үлгүсү боло алган. Ошондой эле Гүлшара Дулатова Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда сахна сөзү предметинен сабак берген. 40 жыл ичинде актриса Кыргыз элине таанымал болушкан ондогон сахна чеберлерин даярдаган. Кыргызстанда эң биринчилерден болуп, актрисалардан биринчи жолу профессор деген наамды алган, татыктуу болгон. Биринчи жолу Кыргыз театр искусствосуна керектүү эң зарыл Кыргызстанда жок окуу китебин басып чыгарган эже. Ошол тарап боюнча, окутуучулук боюнча эжем менин устатым болуп эсептелет. Эжем мени өз колу менен, өз убактысын аябай үйгө да чакырып, өзүнүн ордуна мени даярлап кеткен эжечи. Ар кайсы Бишенали университетине тияк бияк ишке орноштуруп бүт мага жол көргөзүп, экинчи кесип алып берип мени тарбиялап кеткен эжекем. Эжекемдин мага коюп кеткен тарбиялабактан тышкары коюп кеткен абдан зор милдеттери бар эле. Эң негизгиси жакшы, таза мугалим болосуң. Андан кийин мага окшоп сен дагы Кыргызстанда жетпейт, окуу курал жок, биздин сабак биякта жаңы сабакта, ошого окуу куралдарын жазасың. Менин сага айткан ушул наказдарымды аткарасың деп ушундай бир жакшынакай керемет жолго салып кеткен. Мен ошол эжекемдин ошол эмгегинин бардыгын үзүрүн көрүп келатам. Мээримдүү эне, кайталангыс таланттын ээси профессор, педагог Гүлшара Дулатованын көркөм маданият менен театр искусствосуна сиңирген эмгеги бааланып, 1967 жылы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти болгон. Ал эми 1977 жылы Кыргызстандын эл артисти наамын алган.